Саламатсыңарбы, кымбаттуу менин окуучуларым. Анда эмесе балдар мен силер менен биргеликте кыргыз тили сабагына бирге барабыз. Балдар, биз сабакты баштаардан мурун өзүбүздүн маанайыбызды ачып алалы. Кантип маанай түзүп алабыз? Ойлонолучу. Демек, маанай түзүп алуу үчүн бул оюн бизге жардамга келет. Бул оюн эске тутуу жөндөмдүүлүгүн өстүрүүгө, тапкычтыкка үйрөтөт. Оюндун шарты оюн эстафета түрүндө жүргүзүлөт. Таппай калган окуучу оюндан чыгарылат. Анда эмесе оюндун темасы кайда эмне бар деп аталат. Анда балдар, мен бир суроо менен силерге оюнду баштап берем. Силер жооп берүүгө даяр болгула. Кеттик. Көкөрдө эмне бар? Көкөрдө кымыз. Мылтыкта эмне бар? Мылтыкта ок. Акырда эмне бар? Акырда чөп. Карында эмне бар? Карында май. Чайнекте эмне бар? Чайнекте чай. Чакада эмне бар? Чакада суу. Табакта эмне бар? Табакта сүт. Чакчада эмне бар? Чакчада насбай. Кампада эмне бар? Кампада буудай. Кында эмне бар балдар? Кында кылыч бар. Анда балдар, бардык суроолорго туура жооп бергендиңер үчүн бир кол чаап даңазалайлычы. Окуу билим алабыз, максаттарга жетебиз. Республикалык тестке катышып, жогорку балды алабыз. Келечекти табабыз. Мекенге кызмат кылабыз. Максаттарга жеткирген мугалимге алкыш айтабыз. Эмесе балдар, кыргыз тили сабагына кош келипсиңер. Сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыз тилинин лексикасынын тышкы булактар аркылуу байышы. Балдар, ар бир адамдын алдыга койгон максаты болот. Ошол максатка жетиш үчүн канча мээнет кылат, канча эмгектенет, канча ойлонот. Андан кийин максатына жетип үзүрүн көрө баштайт. Андыктан бүгүнкү сабагыбызды жакшы өтүп алыш үчүн алгач сабакка максат коебуз. Балдар, силерди сабактын максаты менен тааныштырып өтөйүн. Сабактын максаты билим берүүчүлүк, кыргыз тили лексикасы, кайсы булактар аркылуу байышы тууралуу түшүнүп алышат. Түшүнгөндөрүн талкуулашат. Өнүктүрүүчүлүк, текстти тыным менен окушат. Текстте тышкы булактан келген сөздөрдү табышат. Текстке карата берилген сүрөттөрдү көрүшөт. Сөз айкаштарын жүргүзүшөт. Тарбия берүүчүлүк, лексикаларды туура пайдаланууга, туура сүйлөөгө, ынтымактуу болууга тарбияланышат. Мына балдар, биз сабактын максаты менен таанышып алдык. Анда лексиканын тышкы булактар аркылуу байышы тууралуу түшүнүк берип кетейин. Кыргыз эли өзүнүн тарыхый жактан өсүп өнүгүү жолунда ар кандай улуттар, элдер, мамлекеттер менен карым-катышта болуп келген. Ошол карым-катыш тилде жаңы сөздөрдү пайда кылып, лексика байыган. Сөздөрдүн мындай жол менен кабыл алынышы лексиканын байышынын тышкы булагын түзөт. Башка элдер менен болгон карым-катыш турмуштун кайсы тармагы боюнча түзүлсө, ошол тармакка тиешелүү сөздөр кабыл алынган. Алар төмөнкүлөр: араб тили, иран тили, орус тили, монгол тили. Анда балдар, ар бир тилден кыскача түшүнүктөрдү берип кетейинчи. Араб тилинен сөздөр илим, билимге, динге, ар кандай түшүнүк, ишенимдерге байланыштуу болот. Мисалы, алиппе, мектеп, китеп, мугалим, ыйман, акырет деген сөздөр
Бул араб тилинин мисалдары болуп эсептелет. Андан кийин Иран тили. Иран тилинен соода сатыкка, дыйканчылыкка, багбанчылыкка, устачылыкка байланыштуу кирген. Мисалы, пайда, зыян, тараза, күрүч, сабиз, анар, шабдалы жана башка бир нече сөздөр мисал боло алат. Орус элинен алып көрсөк, орус эли менен болгон байланыш өткөн кылымдардан ушул мезгилге чейин уланып, лексикада орус тилинен жана орус тили аркылуу башка тилдерден кабыл алынып, алар турмуштун бардык жагдайларын тейлейт. Мисалы, самолет, керебет, актер, спорт, экран, театр, костюм деген, пальто деген мисалдар орус тилинин лексикасына мисал боло алат. Андан кийин монгол тилинен түшүндүрүп кетсем, монгол тилинен кабыл алынган сөздөр тилдердин түпкү тегинин бирдиги жана элдердин тарыхый байланышы болгондугун кабар берет. Ал сөздөрдүн маанисине карап көргөндө архаизмге айланып кеткендери да, азыркы учурда эки тилде тең бирдей мааниде активдүү колдонулгандыгы да бар. Ырас, алардын айрымдары бир аз тыбыштык жактан өзгөрүү болуп калат. Кыргыз тили менен монгол тилинин ортосундагы айырманы түшүнүп алалычы балдар. Кыргыз тилинде, мисалы, мөндүрдү билебиз. Мөндүр монгол тилинде мөндөр деп аталат экен. Кыргыз тилиндеги бүркүт, кадимкилик куш. Бул монгол тилинде бүргөт деп айтылат экен. Кыргыз тилинде 6 деген саны монгол тилине келгенде алтан деп өзгөрүлүп калат экен. Демек, ортодо кыйла эле айырмалары бар экен. Эми бул жактагы 3 сөзгө маани берип көрөлүчү. Аргымак, деңиз, абысын деген сөздөр монгол тилинде дегеле аргымак, деңиз, абысын деген сөздөрдү түшүндүрөт экен. Демек, кээ бир гана сөздөрүнөн бири-биринен айырма берип калбаса, кээ бир сөздөрү булардыкы монгол тили менен кыргыз тилинеки окшошуп айтылып калат экен. Анда кийинки көнүгүүгө өтө беребиз балдар. Бүгүнкү темабызга бизге текст берилген. Текст 170 көнүгүүгө көңүл бурабыз. Тексттин темасы бүгүнкү Бишкек деп турат. Эми балдар, бүгүнкү күндү дептерибизге жазайлычы. 170 көнүгүү деп жазалы. Тексттин темасын жазабыз бүгүнкү Бишкек деп. Анда текстке көңүл бурабыз балдар. Текстти тынымга бөлүп, бирден окуучу окуйт, калгандарыбыз угуп, түшүнүп турабыз. Окулуп бүткөндөн кийин тексттин ичиндеги ар тилден келген сөздөрдү бөлүп, дептерибизге жазабыз. Анда эмесе текстти окуйбуз. Биринчи тыным. Бишкек шаары 1925 жылдан баштап Кыргыз ССРнин борбору деп эсептелип, ал эми 1926 жылдан тартып Фрунзе деп аталган. 1991 жылы Кыргызстан эгемендүү мамлекет болуп жарыялангандан баштап Бишкек шаары деп аталып калды. Жалпы аянты 12,7 миң гектарга, калкынын саны 1,2 миңден ашык. Мына, тексттин биринчи тынымы аягына чыкты. Силер балдар угуп, түшүнүп, маани берип тургула. Ким жөнүндө, эмне жөнүндө айтылып атат. Экинчи тыным. Азыркы мезгилде ар тараптан өсүп, кооз шаарга айланган. Анда курулган көп кабаттуу үйлөр, мамлекеттик мекемелер, жогорку жана орто жайлар, окуу жайлары, мектептер, кинотеатрлар,
ишканалар, дүкөндөр, базарлар жана башка шаарды көркүнө чыгарып турат. Экинчи тыным аягына чыкты. Биздин мекенибиз Борбор шаарыбызда эмнелер гана жайгашпаган. Үчүнчү тынымга көңүл бурабыз балдар. Шаардын көчөлөрү түз жана тегиз. Анда автобустардын, троллейбустардын, жеңил машиналардын көптөгөн түрлөрү шаар калкы үчүн кызмат кылат. Ошондой эле Бишкек шаарын башка шаарлар менен аба жолдору аркылуу байланыштыруучу самолеттор да эл кызматында. Өнөр жай ишканаларынан чыккан ар түрдүү товарлар өлкөбүздүн башка жактарына сатылып, шаардын бюджеттеринин көбөйүшүнөн шарт түзөт. Шуну менен текстибиз аягына чыкты балдар. Көрдүңөрбү? Тексттин ичинде эмне жөнүндө, кимдер жөнүндө айтылып атат. Борбор шаарыбыз Бишкектин эмнелер бар экендиги, эмнелер көркүнө чыгарып тургандыгы айтылды. Анда тексттин ичинен балдар биз тышкы булактардан келип кошулган лексикаларды терип дептерибизге жазып чыгабыз. Мисалы, орус тилинен келген сөздөр кинотеатр, самолет, бюджет. Араб тилинен келген сөздөр дүкөн, мектеп. Иран тилинен келген сөздөр күрүч, сабиз, пайда, терезе жана башка сөздөр биздин текстибизде жайгашкан. Биз азыр дептерибизге жазып, кийинки көнүгүүлөргө көңүл бурабыз. Балдар, бизге бул темада бир эле көнүгүү берилиптир. Бир көнүгүү берилип калгандыктан, ушул көнүгүүдөн сөз айкашын өзүбүз жүргүзүп көрөйлүчү. Анда эмесе балдар, сөз айкаштарына көңүл бурабыз. Бишкек шаары, окуу жайлар, кооз шаар, эгемендүү мамлекет, өнөр жай, аба жолдору, мамлекеттик мекемелер. Сөз айкаштары ушинтип бири-бирине айкаштырып жазсак болот. Муну дагы балдар дептериңерге жазып алгыла. Балдар, ушул жерден биз шаарыбыз тууралуу, Борбор шаары Бишкек тууралуу кыскача видео роликке көңүлүңөрдү бурабыз.
Анда эмесе балдар, ушуну менен бүгүнкү биздин сабагыбыз аягына чыгып баратат. Биз сабагыбыздын максатына толугу менен жеттик деп үмүт кылабыз. Биз эмнелерди күттүк бул сабактан? Азыр күтүп жаткан нерселерибиз менен таанышып алайлы. Күтүлүүчү натыйжа. Кыргыз тилинин лексикасы кайсы булактар аркылуу байышы тууралуу түшүнүк алышты. Түшүнгөндөрүн талкуулашты. Текстти тыным менен окушту. Тексттен тышкы булактан келген сөздөрдү табышты. Текстке карата берилген сүрөттөрдү көрүштү. Сөз айкаштарын жүргүзүштү. Лексикаларды туура пайдаланууга, туура сүйлөөгө, ынтымактуу болууга үйрөнүштү. Балдар, үйгө тапшырма. Мекенибиз Кыргызстан, сенин көз карашыңда деген темада дилбаян жазып келебиз балдар. Бүгүнкү сабакка активдүү катышкандыгыңар үчүн ыраазычылык билдирем.